Анан башка дагы Садыр мырза келери менен мага ар кандай куугунтуктар башталды. Чоң оппозиция келатат. Бирок бул билимсиз жаштар деген экенсиз да. Бизде милиция иштей албайт, прокуратура иштей албайт, соттор иштей албайт. Жанагы Кыргыз Республикасынын өткөл мезгилин президенти деген документ эч жерде жок. Архивтерде эч жерде жок. Экс-президент айта албайт экенбиз ошону. Айта албайсың. Чекабаевдин тарапташтары сизди аянттан кууп жиберген эсибиз да? Сырттан алып келип бизге таңылаган кодекстерди жокко чыгарып. Дайыма эле ушундай бир конфликтте жүрөсүз да? Милиция бир баламдын колунда милицейский жанагы жыгач бар го, пластиковый. Ошону жулуп алдым дагы, жырып алдым. Аны аябай мына мыйзам бузулат ушуну көрүнүп атат, коррупциялык схемалар жерин чыгып атат. Арбаңыздар кыргыз элим, эмгегим элиме көрсөтүүсүн баштайбыз. Бүгүнкү биздин студиябызда отурган дал ушул президенттикке талапкер Токтай Мамедалиева болмокчу. Кош келипсиз, саламатсызбы? Жакшыбы, маанайларыңыз жакшыбы? Даярдыктар алдыга? Ну, Кудайдын буйруганы. Аракет бар. Аракет кылып атасыздар, Сизге болгон суроолорум бар. Аларга жооп алалы эми. Мына президенттик шайлоого ушуну менен канчанчы жолу катышып жатасыз? Анан ушул катышууда эмне өзгөчөлүккө басым жасап атасыз? Мурдагыга салыштырмалуу. 5-нчи жолу документ тапшырдым. 5-нчи жолу талапкер болуп атам. 3 жолу кандидат болдум. Кандидат болуп чоң шайлоого катыштым. Өзгөчө. 11-нчи болсо, 11-нчи жолу уже кандидат болуп киргенде мени жанагы шайлоо процессине алып салышты. Эмнеге? Анда дагы эле баягы аял заттын бири-бирине болгон кызганыч болуп калдыбы. Роза эжем өзүм ишке жөнөткөн өкүлүмдүн арты менен менин айылымдагы кайнатамдардын, туугандарымдын колу жараксыз деп табылды да. Мындан дагы бир 2 жыл мурунку ушул шайлоого аттанып аткан кезде Борбордук шайлоо комиссиясына барып баягы урушуп кеткениңиз эсимде да. Ошондо дагы бир Борбордук шайлоо комиссиясынын өпкөсүн үзөм деп айтканыңыз эсимде. Анан мына кече дагы, бүгүн дагы эмнегедир Борбордук шайлоо комиссиясы менен мына тил табыша албай атасыз. Эмне болуп атат? Эмне себеп болуп атат? Эң биринчиден, анда баягы жол тосуулар абдан көп. Себеби деген мен эми жакшы жаманды баягы белгилүү саясатчы болуп калганга байланыштуу. Экинчиден, жөн гана ар кандай шылтоолор менен документтерди тапшыртпоого аракет кылышып атат. Сиздеби? Да, мисалга айтсак, мен атайын мыйзамда айтылып атат, конституция кайрылууга паспорттун, любой паспорттун копиясын тиркеп койсо, жарай берет. Жарай берет. Анан мен өзүмдүн ID картымды тиркеп келип аттым. Ошону өзүн алып келип бергиле деп атат. Мыйзамда андай жок. Мен жанымда загран паспортум турат, өздүгүмдү далилдеген водительский удостоверением турат. Мен өзүм тиркеп аткан документ мен жооп берем ал үчүнчү. Ошонун арты менен мени кериленген ишкерлери кармашышты, мен барып алып келип бердим. Анан экинчи нерсе, мен дагы бир ушак айындарды угуп калдым, 2 жолу документтеримди сурасам, архивден мага документтер чыкпай, жок болуп атат деп айтышты. Анан ошо архивтерде эмне болуп атканын текшерейин дедим. Ошол эле күнү айттым, мага кыргыз тили боюнча тапшырылган сертификатым силердин немеңердин ичинде. Мага бүгүн азыр заявление жазып кошуп алып бергиле деп. Талапкер суранган соң ЦИК бул күндөрү обед жок иштеш керек. Обед жок, эч нерсеси жок. Талапкер талап кылган документтерин мамлекеттик органга ошол мезгилде сразу бериш керек. Бирок айтышты, хорошо, мен заявление жазсам, жанагы бир белгисиз кыздар иштеп атат. Ошолор мен заявлениемди алып таштап коюшуп атат. Кайта алып келип өзүм ЦИКтин өкүлүн чакырып алып, кайта тапшыртып атам. Анан ошол мезгилде мындай болуп атат да, мыйзамда жок нерселер аябай көп экен. Талаптарын. Талаптарын. Мыйзамга, конституцияга каршы, керек болсо ошол жана шайлоо конституция мыйзамына каршы бир топ беренелер кабыл алыныптыр. Эгерде мурун илгери катышканда заявление жазып эле кетип калыш керек, ошол күнү эле бизге заявление тыштады деп туруп, анан ошол эле күнү расчетный счет ачканга кагаз бериш. Анткени кол чогултууга убакыт керек. Булар жана ар кандай интернетке кирип, анан уполномоченный интернет аркылуу толуктап, анан 5-нчи форма, 6-нчы, 7-нчи, 8-нчи формалар. Дагы бир кызык формасы бар экен, 5-нчи форма дегенде. Арда биз жазат экенбиз. Менин өздүк маалыматтарымды үчүнчү тарапка, ал ким? Үчүнчү тарап жазылыш керек, ким?
ГРСП кайсы организация ЖГКНБ белгисиз үчүнчү тарапка жана ошондой эле чет өлкөлүк болгон уюм буюмдарга кетиргенге уруксат беришим керек экен да. Өздүк маалымат деген эмне? Бул менин каным, ден соолугум, бир туугандарым, балдарымдын сотовый телефондору бүт мага байланыштуу жакын адамдардын баарынын маалыматы да. Бултур эмес. Бултур эмес, анткени өздүк маалыматты таркатуу жөнүндө конституциялык мыйзамда жок, а булардын кошулма кагазында бар экен да. Сизге ким бут тозуп атат деп ойлоп атасыз? Эми жашырганда эмне? Биринчиден биздин аял зат бойдун кечки кишил болот. Биринчиден жолбосо айтылган иштер бар деп ойлойм. Бүгүн да мынакей 5-күн болду. Мен ошол эле күнү мага ЦИК чогулду. Мен документимин заявкасын 12-синде алдык деп мага справканын бүт баарын берди. Заявление регистрация газ шайлоодон чыкты. Шайлоо немеден, гов шайлоодон. Ал чыккандан кийин булар автоматически мен жанагы счет ачканга справка сурап атам. Ошол эле маалыматта мага справка берип, анан регистрация болгондон кийин ошол эле маалда мага справка жазып бериш керек болчу. Мен расчетный счет ачышым керек. Ошондо бут тозу борбордук шайлоо комиссиясы болот абы? Түздөн түз бут тозу шайлоолук комиссиянын немеси жетекчиси жана ошол жердеги эле жанагы рабочий топ деп коет экен. Рабочий топтун алын функция, кызматтык топтун эч кандай жоопкерчиликтүү функциясы жок. Ошо рабочий топтун баарын көп эле ошо төраганын тааныштары, жакын адамдар экен. Аябай мына мыйзам бузулуп ушул көрүнүп атат, коррупциялык схемалар жерден чыгып атат. Эми бүттү да, документтериңиздин баардыгы жайына келдиби? Мен эми документтерин мындай, мага справканы берди, бүт документтерди алдык деген. Анан эми мага бүгүн справканы берди, счет ачтыңыз деп. А счет ачыңыз деген справкага ЦИКтин комиссиянын чечими керек. Мен уполномоченныйлардын бекиттиги деп. Анда чечимди төрага жазып бергиле деди. ЦИКтин өкүлдөрү жазган жок. Анан ызчуу болуп бүгүн кетип атам. Мына биринчи күн мага счет ачканга уруксат берет. Хотя бы ЦИК ошол Айыл банк менен РСК ачыш керек болчу. Талапкерлер барат, силерге счет ачат. Бир кишинин дежурный койдуруп койгула. Ошол жерден счет ачканда ачып кете берсин. Бүгүн Садыр мырза келди. Садыр мырзанын алдында мен келдим. Мени ошол эле төрага проблема боюнча кабыл алып туруп, эмне үчүн рабочий топ чечпей атты, чечип туруп, анан кийин Садырды кабыл алыш керек болчу. Бирок ага карабай Садыр мырза бүт личниктер менен, президенттин пресс-службалары менен, толгон токой милиция немелери менен келген экен. Мага ошон дагы эки ошол жерге келген претендентти кабыл алган жок. Эми президенттикке аттануудагы негизги баягы максаты эмне болду? Бул гендердик саясатты далилдөөбү? Нет, не только гендердик саясат. Мен уже ар бир катышканда менин сунуштаган программалардын көбү мени бийликте болбосом дагы ишке ашырылып атат. Мисалы, эң биринчи баштаганда мен айткам, ар бир төрөгөн энеге 10 000 сомдон көрүндүк, 5 000 сомдон ай сайын маяна беребиз деп. Жакшы жаман мынакей 4 000 сомдон көрүндүк алып атат уже. То есть ошо көрүндүк темасына кийин Кыргызстан партиясы бир топ менин артыман чыккандар колдоп кетип атат. Чек ара маселесин бир топ менен көтөргөн нерселеринди колдоп кетишти. Акыркы жолу мен катышканда 4 кадамды алып чыктым. Мамлекеттин коопсуздугунун 4 кадамы: образование, культура, спорт жана маданияттуулук деп. Мен ошондо айткан бир топ программамдагы маселелерди азыр кеткен президент ишке ашырып кетти. Маданият культурасына бир топ каражаттар бөлүндү. Образование тарапка бөлүндү. Тилекке каршы здравоохранение каралбай калды эле. Азыр көрүп атасыз кандай болуп атканын. Сиздин идеяларыңыз макул ишке ашаттыр. Эми мындан акы идеяларыңыздан өзгөрүү болдубу? Өзгөрүү киргизсиңизби программаңызга? Негизги өзөгү кайсы болуп атат деген? Бир топ өзгөрүүлөр болот. Азыр эми укуктук талааны кайта бутуна тургузуу. Ошол үчүн чыгып атат. Биздин бир топ укуктук кодекстердин баары бири-бирине конституция карама каршы келип туруп, бизде милиция иштей албайт, прокуратура иштей албайт, соттор иштей албайт. Алданган адамдар, мүлкүн алдырган адамдар, эгерде алар бай болбосо же неме бир бийликте болбосо,
өз мүлкүн кайрылабай турган болуп калды. Анан ошого теңдеп кайта ошол кодекстерди жокко чыгарып, эгерде мага Кудай мүмкүнчүлүк берип калса, эң биринчи чечимим ошо кодекстерди жанагы атайын сырттан алып келип бизге таңуулаган кодекстерди жокко чыгаруу. Эми мына 7-апрелдеги революцияны эске алалы. Мына ошол кезде баягы элге ок атуу болбоду беле. Эл алдына чыгып мени элди атпагыла деп баягы алдыны көздөй биринчи кадам таштаганыңызда баягы муну көпчүлүгү баягы баатырлык деп да эсептеди. Кээ бирлери баягы аял заты катары мындай коркууда болду. Бирок мен сиздин өзүңүздөн сурагым келет. Ошондой баягы элди атпагыла деп ок атылып аткан жака карама каршы аттанышыңызда аял заты катары, эне катары корккон жоксузбу? Ошол моментте жанагы алдымда азыр эле журкап баратып жыгылган балдарды көргөндөн кийин мен үчүн жанагы коркунуч же башка сезим келген жок. Мен ошону кантип токтотуп калыш керек деген эле бир ой болду. Анан өзүм ошо баягы бир нерсени жулуп алгам, кийин бирөөнүн эмне бар эле ошол ак неменин ичинде мында курал барбы деп бир жактан айтып. Ошол жерден бир жанагы бир баланын колунда милицейский жанагы жыгач бар го, пластиковый. Ошону жулуп алдым дагы, жырып алдым. Аны бет маңдайда бир ак футболкачан ак олимпикошка келин бар экен. Ошонун олимпикасынын жегини кийинсетип эле ороп жылганымды билем да. Корккон жоксуз? Жок, коркуу болгон жок. Мен единственное коркконуңуздан жоготуп койдуңузбу? Жок, единственное мен жанымда бир бала өттү, өлдү, ок кетип жаткан уктум. Дагы бир бираз чыркырады. Менин оюмда дагы ким өлдү деген сөз болду. Ушу бирөө башка ошону кандай токтотуп, эмне болсо ошо мага баары бир болду. Токтотуп калуу аракети болду. Анткени кийин видеолордон кийин көрдүм. Кирип баратсам, жанагы айтканы бар экен. Бул аттыгын алып сал десе бирөө айтып атат. Жок, бул токтой эмне жөмөт эле, кой атпагыла деп бирөө айтып атат да. Кийин жанагы видеолордо жүрүп атат. А практически ал моментте мен кирип ошону токтотуп калган гана максатым бар болчу. Бу жерде уже эч кандай ой да жок болуп калды. Анан азыркы шайлоо, эми азыркыда да мен катыштым, мынакей азыркы ачык айтканда не против всех дегендер көп болду. Эгердеги күчкө салып туруп жанагы эки партияны өткүзгөнгө биздин президент аракет кылбаганда жанагыдай митинг болмойбуз, тең салмактуулук. Анткени ошол мезгилдерде кечээ мен площадьта болдум. Аягына чейин таң атканча болдум. Эмнени көрдүм мен бу жерден? Жаңы мыйзам кабыл алынды. Биринчиден, ушундай жерде жанагы төгөрөк пластиковый окторду бизден колдонуудан алып салуу мыйзам киргизүү. Себеби деген ошол пластиковый окторду зыяны жок деп коет, анын ичи темир экен. Мына көздөрү жарып, колдорду сындырып, жанагы гранаталарды, ушул гранатаны колдонгонго, алардын кандай аралыкта кандай колдонуш керек? Керекпи башка бир механизмдерин? Немеден чачабы, суу кылып чачабы, кандай кылып чачабы, мыналарды колдонгонго тыюу салыш керек. Жанагы кичинекей каза болуп калган жанагы 18 жашар Үмүт деген бала, мен ушул революцияны Үмүт деп атагыла деп суранып, Үмүт революциясы деп эсептейм. Ошо Үмүт менен чыккан баланын Үмүт аткарылыш керек да, элге ошондой октор атылбаш керек. Анан ошо бала багыш баягы гранатаны ала коем дегенде колундан жарылгандан кийин баягы кан тамырлары жарылып кеткен да. Кан токтой тиги дүйнөгө узады. Форумдагы конституцияны Текебаев өзүнө жараша кылып, бардыгын бурмалап алды, конституцияны өзүнө ылайыкташтырып алды деп урушканыңыз, ошол эле учурда пандемия учурунда баягы постто тургандар менен урушкандыгыңыз, же болбосо БШК менен, маи кызматкерлери менен дайыма эле ушундай бир конфликтте жүрөсүз да. Анан көпчүлүгү сизди баягы публикага ойногон айым катары көрүшөт да, бул дайыма эле ушундай зычуу менен жүрөт депчи. Эмнеге мындай окуяларга туш болуп каласыз? Биринчиден, конституция сурдалганы үчүн. Ушу кезге чейин мынакей жакында эле Токтоалиев мырза менен сотко, конституциялык сотко кайрылды. Ушу кезге чейин биздин конституциябыз жок, бирок ага өзгөртүү көрсөтүп атабыз. Конституциянын өзүнүн негизгиси жок болсо, кайсы нерсеге кагаз гезитке биз өзгөртүү көрсөтө албайбыз да. Ошондуктан Өмүрбек Чиркесовичке мен дагы кайрылам. Первый источникти азыр башка ГКНБны Ташиев мырза келип текшерсин. Эмне үчүн бир да ГКНБ текшербейт? Ошол конституцияны биз тапшырып берген, кол коюп тапшырып берген 2010-жыл конституцияны, жана кол коюп тапшырып берген 2 экземпляр меморандумубузду Мамат Керимова Гүлмира деген өзүнүн аябай жакын көргөн аяштар алган. Экөө алып кетишкен. Ошону мамлекет бул өзүнүн менчиги эмес да. Мамлекетте тапшырып бериш керек. Эмне үчүн аны ошо тапшырууну эч ким сурабайт? Эмне үчүн ГКНБ ушунча Өмүрбек Чиркесовичтен коркот? Бүт составы. Өпүнбаев да сураган жок.
кийин мына азыр келаткан Ташиевди сураш керек. Байди эртеңки күн ошол Текебаевдин кабыл алган ошол мыйзамды бурмалаган деп атпайсызбы? Ошол мыйзамдар бүгүнкү күндө биздин коомчулукка залакасын тийгизип жатабы? Ошол мыйзамдын этеги эмне алып келди? Бизде 1000 деген лицензиялар таркатып салынды. Мен кийин түшүндүм. Бул эмне кылышып атат? Анткени алмаштырылган конституцияны бизге сунуштап табыстаган конституцияда жазылып турат. Атан тараткан право новый аркылуу тараткан немелеринде жазылып турат. Недра растительный жанагы недра растительный животный мир деп коет. Кыргызча жаныбарлар, чөп чарлар, анан кең байлыктардын баары элдин байлыгынан чыгып калган. Ошол себептен булар ошону алып салып Текебаев жана көк конституцияны алып келип киргизди. Баштапкысы жок, эч ким издеген жок. Ошол өзүн жазып алып келген конституциянын ичинде бүт карама каршы кең байлыктарга, бир топ функцияларга, бир топ мамлекет өзүнүн немелерин жок болуп калды. Мисалга айтсак, толкование законов деген эсептейбиз. Мыйзамдарды парламент өзү тактап айтып бериш керек болчу. Азыр ошо тактоо маселеси жок болуп калды. Ким мыйзамды тактайт, ким айта алат, бул туура эмесин. Же сот айтабы, же неме палата айтабы, же парламент айтабы. Ошондон жана 10-жылдан баштап кабыл алган бир топ мыйзамдар бири-бирине каршы келди. Эмне себептен? Алабука чаткалда 30 гектардан ашык чандалаш суусу бар. Дүйнөлүк тарыхый реликтовый деп коет. Реликтовый деген ошо бир эле тал дүйнөлүк немеде $1000 турат. $1000. Ошонун баарын азыр зыяндан эсептесе, Кытай компаниялары бизге 7-8 миллиард долларлык ущербти келтирди. Ошондой немелерди биосферный, заповедный зоналарды мыйзамсыз берип салган. Анан кийинки суроо сиздин дагы бир интервьюңуздан көрдүм мен. Текебаевдин ушундай деңгээлге жетишине мен себепчимин деген экенсиз. Кандай жардам көргөзгөнсүз убагында? Эми жашыргандар эмне? Өмүрбек Черкесович бизге 3-курста, мен 3-курста жаш кызмын. Ал болсо уже 2 жолу отчисление кетип калган, кычыраган жигит. Эмнеге окуй албайбы? Жок, ал келип калды. Анан биз теория деген теоретический факультетке кеттик. Эң бир оор факультеттер эле, ал ошол факультет экен. Бизге 2 жол отчисление болгондон кийин кайта восстанавливаться этип кошулуп калды. Анан ошол кезде мынакей Отурбаев, Марат Султанов, Барис жаш кезибизде бирге чогуңуз да. Анан Атамекенди түртүп атканда, Атамекен партиясын биз колдоп бергенбиз. Жашырганда эмне? Физфактын мынакей Каныбек Осмоналиев азыркы камактан эми чыкты го депутатыбыз. Ошо физиктердин баары биз колдоп Атамекен партиясын түзгөнбүз. Акыркы жолу мен 2007-жылы колдодум Атамекенди. Мен өзүнө член болчумун. Бирок баягы совещание болуп калды, биз баягы анда баштапкы иштер болуп атканда төрагалык неменин анда болот Шерниязов, болот кеңес бар парламенттен ошол жерден жана жаңы 98-жылы немени бекитип атканбыз. Атамекендин политсоветин. Ошол жерде Чотоновду алып келип калды. Бүт эле ошол жерде биринчи регионалдык маселеге байланыштуу болуп калды. Анан биз бир топ физиктер каршы болуп, почему Чотоновду алып келесиң сен? Чотоновдун эчтен келели сразу зам болобу деп. Ал кезде даже ошол болот абазда бир кет арныштай пайда болгондо, андан мен анда казуганды ойлойм. Мен Атамекендин кереги жок деп туруп алып чыгып кетип калдым. Анан сиз да баягы бейөкмөт уюмдар менен көп иштешет эмессизби? Анан көпчүлүк атайт, бул деген бейөкмөт уюм менен көп иштешет, анан эгерде баягы Американын саясатын колдойт депчи, анан президент болсоңуз бул залакасын тийгизбейби, Американын саясаты роль ойноп кетпейби деген. Акыркы айтып кетейин. Ошо акыркы мен атайын дагы чыгып атам. Бейөкмөттүк уюмдун өкүлү катары. Бизде бейөкмөт уюмдан чыкпаган адам жок. Мына парламенттин 90% бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү. Бейөкмөт уюм деген түшүнүк эмне? Бул мамлекеттик эмес уюмдар. Мамлекеттик эмес уюмдарга ким кирет? Бизнес кирет. Бүт болгон тармактагы мамлекеттик структурага байланышы жок организациялардын баары бейөкмөт уюмдар деп эсептелет. Ошол себептен Американ саясаты жок. Эми бейөкмөт уюмдардын 4-5 укук коргоо тобу бар да. Анан ошолорду байланыштырып американский уюмдар дейт. Американец орустардын түзгөн бейөкмөт уюмдары канча жүрүп атат. Белорустардын түзгөн бейөкмөт уюмдары, казактардын түзгөн бейөкмөт уюмдары, кыргыздын түзгөн бейөкмөт уюмдары турат. Мен үчүн бир дагы чет өлкөлүк компанияда же чет өлкөлүк организация иштебесем, же грант албасам, мен азыр ошо 2005-жылдан баштап шайлоого чыккандан баштап бир да грантовый проекттерге иштебейм.
А мен максатым ушу өзүмдүн кыргыз мамлекеттигин бутуна тургузуу. Экинчиден Манас атамдын байрактарын көтөрүп туруп, кыргыз эли менен Манас эли бөлүнгүс нерсе катары жаңы концепцияны алып чыгыш азыр. Анан мурда президенттикке талапкер болгондо элдин духун эне көтөрөт деген экенсиз да. Сиз эне катары кыргыз элинин духун кантип көтөрөсүз? Эми айтайын, мен уже көтөрүп атам. Мисалы. Менин артыман миңдеген укук коргоочулар чыгып атат. Сиз айтып атпайсыз, тесттерди көтөрөсүз. Мен укук коргоочумун, мыйзам тааныган адам. Возможно, биз жанагы жеңи жок аксакалды издеп кетсеңиз болот. Жеңи жок аксакал кетип баратып, же токтогул аксакал кетип баратып, бир кыргыздын укугу бузулуп атса, өтүп кеткен акысы бар беле? Жок да. Ошондой эле мен ошол балдардын бечеки иш кылып аткандарын көрүп кантип өтүп кетем? Мен элге айтып атам, мен элимдин укугу үчүн чыгып атам. Чоң оппозиция келип атат. Бирок бул билимсиз жаштар деген экенсиз да. Бүгүнкү күндөгү жаштардын билими сизди канааттандырбайбы? Биринчиден эң коркунучтуу нерсе болуп атат. Тажрыйбалуулук дегенди жокко чыгарып атасыз. Тажрыйбалуулук, мисалга айтсам, бүгүн эштен келсин медсестрага келди кыз, а эртең ошо врач болуп кирип атат. Ошол врач операция кирип калса эмне болот? Ошондой эле нерсе. Врачтан жанагы бир адамдын тамырын тибиш үчүн бир 10 жыл иштеш керек. Адамдын тамырын кесиш үчүн. А мамлекеттин финансылык тамырын өнүктүрүш үчүн эмне үчүн бүгүн эртең биз кыйкырып оппозиция болуп чыксак, же билимим жок болсо, мен чыгып туруп министр болуп келип атам. Кечирип коюңуз. Ал баланы кайсы мамлекет кабыл алат? Мисалы айтсак, азыр мынакей ар бир төңкөрүштөн кийин кадровый маселеси кетип атат. Биздин даярдаган кадрлардын баарын башка мамлекеттер алып кетип атат. Мына сиз азыр келип туруп эчтен эч нерсе билбей келсеңиз, журналист болуп бара аласызбы? Текст түзө аласызбы? Же бул оператор бала тарта алабы эчтен келген? Эч ким албайт. Садыр Жапаров чыга элек кезинде, бирок ортодо баягы Садыр Жапаровду чыгаргыла деп колдоп митингге чыкпады беле? Мына ошондо сиз да баргансыз да. Анан Садыр Жапаровду колдоп барып, мен сот менен прокурорду сотко берем. Эгер силер дагы колдоп берсеңер деп элдин алдында сүйлөгөнүңүз бар. Анан бүгүнкү күндө дагы Садыр Жапаровду колдоп жатасызбы? Шайлоодо балким Садыр Жапаров менен бирге болуп кетишиңиз мүмкүнбү? Мен үчүн мындай билбейм. Баягы ата-энем ошо тарбиясы немистердин арасында өсүп калдым да. Мен үчүн акыйкаттык, айткан сөздү аткаруу, анан ошо таза жүрүү өзүнчө бир кандайдыр бир норма. Жоопкерчиликтүүлүк деген нерсени айтсам болот да. Анан эми Садырды камаган түнү ошо эң биринчилерден болуп мен келгем жардамга. Анткени мага Мелис Аспеков деген бала айтмай, мен кудаларым келет, температурам 40 градус болуп атат десем, ага да болбой, эже тиякта эч ким жок деп чыркырап келди. Анан мен Токталиевди чакырдым, Аким Токталиевди. Келчи, сен мен ордерлерди алып берейин, а сен кел. Баягы уголовный иштер болуп атат, сен адвокат катары катыш, мен болсо укук коргоочу катары катышайын. Анткени мыйзам боюнча антал кезде уруксат бар эле. Ошондо 3 сутка иштедик. 3 сутка иштедик, бир 156 кишини алып чыктык. Анан азыр мен Садыр менен атаандаш болуп атасыз. Атаандаш болуп атам, бирок Садырга кечээ жолуктум кыргыз тесте. Бир гана суранышым болду. Садыр деди, мен ушунча сенин жаныңда келим элем. Кээ кезде бир суроолор менен кайрылганда, ал мен өзүм үчүн кайрылбайм. Ошону эске алып койсоң, биринчиден. Экинчиден, сен азыр ушундай абалда келдиң, сен элден келген адам деп элдин баары үмүтүн күтүп отур. Но бирок сен мынакей ишиңди тапшырсаң, мындай бир армия адамдарды чогултканыңды токтотсоң. Мына бүгүн мисалга айтсак, опять же, бир армия 100дөн ашык бала чаканы жолдорду торотуп, эмне азап сага кел. Сен жөө келчи дедим. Анан башка дагы Садыр мырза келери менен мага ар кандай куугунтуктар башталды Садырдын атынан. Аны айттым, кечөөнү айттым. Ай Садыр иним дедим. Бир кезекте түнү күнүбүз мен сага жүргөндө керек элем. Анда да мен ошо башкалар үчүн куугунтуктады эле. А бүгүн кантип кайсы бетиң менен сенин балдарың келип алыптыр? Садыр Жапаровдун тарапташтары тарабынан сизге куугунтук жүрүп атабы? Эми Садырдын атынан келип аткан балдар, алар жөн балдар эмес. Мынакей куугунтуу, коркутуу, үркүтүү, керек болсо сиздин мүлкүңдү үстү басып алса, ала бер дедим кечээ, ачык айттым балдар туруп. Керекпи менин мүлкүмдү ала берсин. Кайсы мүлкүм керек? Ошондой нерсени өтүп атам.
Аны мен жасап турган ешнерсе жоқ. Мен өзүн айттым, кече жанында балдар турду. Керекпи мен айланайын? Ал, офисим керекпи? Ал. Эмнеге антип атышат алар? Анткени просто баягы биздин дайыма келген ажоолордун жанында баягы сумка көтөргүчү жаш балдар болот. Аны айтат, сиз мен уккан жокмун деди. Мен уккан жокмун. Мен сизге, мен сага звонить эттим дедим. Эрин истеген бала чакаңа звонить эттим, суранып атам. Сен ошо бир күн түндөгү иштеген эмге медресең деле эжеке эмне болуп кетти деп сурап койсоң болот эле дедим. Садырдын адамдары экенин сизге анык себеби деген бир тобу баягы Аккемени Курсан Асанов баягы өткөн ачып берди. Анткени эшикте калды бир топ элчи. Ошон үчүн баягы чыккан балдардын бир тобун Садырдын балдарын Аккемеге алып барып жайгаштырдык. Садырдын балдарын башка жактан келген балдарды. 4-5 күндөн кийин Садырдын балдарын ошо Аккемеге барып жайланышсын деген приказ менен 500ге жакын бала келди. Жок, ошол Аккемедеги балдардан улам ошол жерден коркутуу болду. Жок, анан кийин жок. Кийин менен иштешкен адамдарга, мага жакын адамдарга коркуу ар кандай адамдар келип айткан сөздөрүн угуп калдым, көрдүм, билдим. Аны баарын Садырдын адамдар экен, мен балдарды таанып калдым да. Садырга ким барып аткан, Садырдан ким келген, кайсы балдар экенин билем да. Кайсы балдар ким менен каяка баратканын билем. Балдардын өңү түзүндү көрүп калдым. Мен кече керектүүлөрү боюнча кече Садырдын өзүнө айттым. Керекпи, пожалуйста, мен коркпойм. Оппозицияда жүрдүм. Бакиевдин куугунтуктарын көрдүм, Бакиевдин мезгилинде. Өзү эмне деп жооп берди? Садыр Нургожин. Даже ал кезде дагы мынча неме болгон эмес да, өрөөдү учураткандай болгон эмес. Ал айтты, текшерем, onu алсын да, сиз менен жолугайын деди. Мен хорошо дедим. Цикабаевдин тарапташтары сизди аянттан дагы кууп жиберген эсибизде. Бүгүнкү күндө Өмүрбек Чиркешович менен мамилеңиз кандай? Анан эми биз ажырашканыбыз бир нерседен болду. Ошо конституцияны жазып аткандан экөөбүз ажыраштык. Адам катары же башка бир неме катары карама каршы чыккан жок. 2010-жылы ал позиция. Мен өзүмдүн укуктук позициям. Себеби деген мен өзүм катышкан документти жанагы алмашарын мен ошондой эле билдим. Дагы мунуларга кол койдурду деп. Бүгүнкү күндө жакшыбы мамилеңизде? Жок, мен адам катары аны сыйлайм, урматтайм, лидер катары сыйлайм. Жок, мамиле жок. Жок, мамиле жок болгондо баягы Өмүрбек Чиркешовичти камакка атканда мен чыктым. Өз оюмду айттым. Куба аялдар туура камалса туура камалды ачкым. Туура эмес болгон жерлерин айттым. Роза Батынбаева боюнча дагы дайыма оюңузду билдирип келесиз. Экс-президент деген макам жок, ошондуктан баягы макамды жана жетим балдарга кетчү бюджеттен алынган акчаны кайтарып берсин деп. Сиз дагы деле ошол оюңуздасызбы? Дагы эле ошол ойдамын. Себеби деген Роза эжем өзү текшериш керек болчу. Роза эже алданып калды. Роза эжени биз ошондо 10 апрелдин 19 апрелде депутаттардын баарын чогултуп тез арада мындай нерсени 2005-жылда кылганбыз. Баягы Аскар Акаевич кеткенде тез арада депутаттар чогулткула деди. Мен эми жашырганда мен Аскар Акаевич менен топто жакын адамдар менен иштешип калдым. Анан күндөп депутаттарды чогулттук. Кызган мөөнөттө Өмүрбек Чиркешовичке Аскар Акаевич договору менен өзүнүн жанагы ыйгарымдуу немелерин өткөзүп берди. Президенттигин. Ошого себепкер болгондордун бири мен болом. Ошол эле Өмүрбек Чиркешовичти ошондо парламентке тез арада алып келип спикер кылып шайладык. Берди, мен абдан эмгегим бар деп эсептейм. Аны жок деп Өмүрбек Чиркешович эч айта албайт. Анан 2010-жылда ошондой кылганга аракет кылдык. Бирок мен Атамбаевка кирдим. Алмаз Шошонович айтты: "Токтай эже, эгерде мен макулмун, Роза эжени президенттикке шайлатып беките бергиле, исполняющий обязанности кылып коелу." Тиги Сариев келсем, Сариев айтты: "Ой, Роза эжем келсе, анда мен премьер боло албайм, даже аны ойлобоңуз" деди. Бекназаров аксакал келсем, адагы анча жактырган жок. Өмүрбек Чиркешович айтты: "Жок, бул нерсени унуткуң. Мындай нерсе болбош керек" деп. Ага карабай ошо парламенттен 49 депутаты менен биз көпчүлүк менен Роза Исаковнаны исполняющий обязанности временного правительства болуп бекиттик. Ал постановление Жогорку кеңештин чечими бар. Жогорку кеңеш уже референдумдан кийин таркатылды. Ак жол бүгүнкүдөй болуп иштеп атты. Референдумдан кийин ЦИКтын мыйзамы менен таркатылган. Ошондуктан Роза Исаковнанын
жанагы убактылуу өкмөттүн аткаруу премьери деген макамы мыйзамдаштырып бекитилген. Аны билип Өмүрбек Черкесович жанагы макам бекитилгенден кийин эч нерсе кыла албай калды да. Башында айттым, Өмүрбек Черкесович, если сен тазалай мамлекетти эки бөлүп анан кийин жанагы северо-южный кыргызский государство кылам десең, анда давай, анда ЦИК чакыр. ЦИКтин баары отставкага кетсин. ЦИК отставкага кеткенден кийин жанагы иштерди алып барсаң болот. ЦИКтин чечими жок. Ак жолду тарката албайсың сен. Ошентип ЦИКтин чечими жок, ал ак жолду тарката алган эмес. Ошол себептен ак жолдун атынан Роза Исакованын ушуна бекиткен документтери бар. Ошонун негизинде оор кырдаалда премьер болгон деп, буга убактылуу өкмөттүн премьер болгон деп туруп пенсиясын ыйгарып жанагыдай мүмкүнчүлүгүн бөлүп бергенге акысы бар. Бирок жанагы Кыргыз Республикасынын өткөл мезгилинин президенти деген документ эч жерде жок. Архивтерде эч жерде жок. Жок документ менен кантип бул анан өткөл мезгилинин экс-президенти деген документ жок. Ошол документтер жок болсо кантип кабыл алат? Анда дагы ошондон исполняющий обязанности президента болуп азыр жана Мамытов же Садыр келип бекитишкен жок да. Ал Өмүрбек Черкесовичтин кызганышы болду. Роза өтүп кетсе, мен чөгөлөдүм Роза эженин алдында. Жок деп айта албайт Роза. Кел Роза эже, эртең айланайын. Ушунча кан төгүлдү. Бир аял бийликке келсин. Сиздин жаныңызда малай болуп берейин деп жалдарадым. Ушунча кан төгүлдү, сиз эртең исполняющий обязанности ак жол, көк жолду исполняющий обязанности президенти болуп калыңызчы депчи. Эгерде ошондо барганда спикердин временный убактылуу аткаруучусу Масалиев калган, и исполняющий президенттики да Масалиевке кеткен, ачык айтканда. Анан ошондо өзү ошол жерде жанагыдай исполняющий премьерди дагы же болбосо исполняющий обязанности президент болуп калып калмак Роза эжечи. Андай жок, ошону кайтарып берсин деп атасыз. Жок, ошондон мыйзамы жок документ. Өткөл мезгилдин президенттин деген документти конституция менен бирге жок. Экс-президент деп айта албайт экенбиз ошону. Айта албайсыздар. Экс-президент деген макамы жок. Анда эмненин негизинен парламент жана Сооронбай Шарипович жана башкалар буларга Атамбаев акча төлөп атат деген сөз болот да. Экс-президент болбосо деле эмне төлөп атат? Да. Анан охрананы каяктан берип атат? Жетим балдарга кетчү бюджеттен алган акчаны кайтарып берсин деген экен. Конечно. Азыр макам жатпаган соң ал зарплатасын ошо алып, жанагы 2-3 охранасы, машинелердин баары бюджетке кетет акча да. Например, канча жетим балага ошо кат болмок. Кайтарыш керек. Кайтарыш керек. Же болбосо өзүн келип туруп документтерин көтөрүп мыйзамдаштырыш керек. Сиздин аркаңыздагы сизди колдоочулар кимдер? Кимдер колдойт? Президенттикке өтөм деп мындай ишенич барбы сизде? Ким колдойт? Мага эң негизги өзүмдүн элим колдойт. Кайсы эл колдойт? Ошо менин көз караштарым менен бир болгон эл колдойт. Тыштык мамлекетке орношсун деген. Кийинки мына төңкөрүштөрдү токтотуп, жана мыйзам төңкөрүштөрдүн баары эмнеден келип атат? Мыйзамдардын карама каршылыгынан. Мыйзамдар иштебей калганынан, мамлекеттик машина иштебей калганынан. Ошолорду токтотуп, мыйзамдаштырып, ар бир адамдын укугу сактала турган мамлекет түзүлсүн деген адамдар колдойт. 1 миллион сом күрөөгө төгүү жана 30 миң кол топтоо дегендер бар эмеспи? Бул жагынан ким камсыздар, ким колдоп атат? Эми 30 миң деп опыт бар. 5 жолду чогултуп атабыз. Экинчиден жакшы финансы жагын эми фандрайзинг деген бар. Эми финансы жагынан дагы өзүм баягы кээ бир чогулткан майда чүйдө тыйындарым бар. Жыл сайын даярдап коем, өзүм артып башка калганда чирне деген нерселер бар. Дагы башкалар бар. Анан жакшы көрүн жолдош достор деген эми айткым келбейт. Бул жолку урааныңыз кандай болот? Же ошол эле? Дагы деле ошо бекем үй бүлө, бекем өлкө. Себеби деген үй бүлө бул мамлекеттин ячейкасы да. Бул эмнени түшүнөт? Күчтүү бекем үй бүлө кайсы болот? Мамлекетке арт тараптан камсыздалган. Азыркы мезгилде ошо бекем үй бүлө, күчтүү өлкө деген лозунг наоборот ошол күндөн күнгө бекип баратат. Абдан керектүү нерсе катары. Демек ушул эле уран менен калам. Уран менен калам. Жакшы, Токтойм эже, сизге атайын убактыңызды бөлүп, биздин студиябызга келип, маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдирем. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.